Саламатсыздарбы? Бул видео Чики-Пуки сайты. Чики-Пуки сайтында кандай иш-аракеттерди аткарабыз? Бул жерде башталгыч билим берүү мекемелеринин окуучулары үчүн, башталгыч класстар үчүн, ошондой эле бала бакчалар үчүн тапшырмалардын түрлөрүн даярдасак болот. Сайтка кирүү жолдору, андан кийин тапшырманы кантип түзөбүз, кантип кагазга басып чыгарабыз, проектордон кандай көрсөтөбүз, алдыда ал жөнүндө маалымат берилет. Демек, сайтка кирүү үчүн биз Google браузерин ачабыз жана издөөчү жолчого Чики-Пуки деп жазабыз. Чики-Пуки бул жерде издеткенден кийин лентадан биринчиде турган генератор логических заданий для детей деген сайтка киребиз. Сайттын башкы бети мына ушундай. Жакшы жери сайтка катталуу сөзсүз эмес, катталбай эле онлайн форматта иштетсек болот. Ал эми катталам дегендер бул жерде войдини басып, Google аккаунт менен катталсаңыздар болот. Описаниясы берилген сайт жөнүндө, бул жерде YouTube'дан кантип иштөө жөнүндө түшүндүрмө берилген. Андан кийин упражнениялар, тапшырмалардын түрлөрү: сортировка, письмо, логика, сравнение, лабиринт, математикалык упражнениялар жана башкалар. Бул жерден тапшырмаларды кантип түзсө болот, аткарса болот, читатты басуу аркылуу толук маалымат алсак болот. Биздин заданиялар кимдерге жардамчы болмокчу? Ата-энелерге, тарбиячыларга жана мугалимдерге. Андан кийин кантип иштетсек болот? Кагазга басуу аркылуу, проектордон көрсөтүү, андан кийин телефон же компьютердин жардамында. Эми тапшырма түзүү үчүн наши упражнения деген жактан алсак дагы болот, же болбосо мына өйдө турган библиотека заданий блогунан түзсөк болот. Лабиринт, письмо, сравнение, сортировка, логика, математические упражнения и головоломки. Мына ушундай тапшырмаларды түзгөнгө мүмкүнчүлүк берилген. Биринчиден баштайлы. Лабиринт мисалы үчүн бул жерден биз кантип түзөбүз, ал балдар үчүн кандай көндүмдөрдөн өтүрөт, упражнения подходят для дошкольников. Бул жерде сандар менен тааныш эмес, бала бакчанын балдары үчүн дейт. Кандай көндүмдөр өнүгөт, мына ушул описаниясына жазылган. Биз төмөн жакта мына лабиринттердин түрлөрүн, жөнөкөй лабиринт, икон салуу, математикалык, сот, шагом, числовой лабиринт жана башка. Мисалы үчүн биз бул жерден бир лабиринттин түрүн тандадык. Эми бул жерден лабиринт түзүү үчүн размер тандайбыз, параметрлерин, размери мисалы үчүн бул жерден большой, тематика икона случайный кала берсин, цветной, андан кийин книжный, ориентациясын. Андан кийин добавить лист с ответами деген галочка коюп, создать деген басабыз. Ответ дегенге галочка койбосоңуздар, жооп баракчасы берилбейт. Эгер жакпай калса, бул жерден создать еще раз кнопкасын басуу аркылуу лабиринт өзгөртсөңүздөр болот. Лабиринт түзүп бергенден кийин биз открытый документ катарында PDF форматта бизге даяр кылып түзүп берет. Биринчи тапшырма, экинчи ал ошол ответи менен. Биз бул тапшырманы көчүрүп алсак болот. Ал үчүн мына жердеги скачать деген төмөн караган стрелка. Андан кийин терезе ачылат. Бул жерден кайсыл папкага көчүп атат, ошол жолун көрсөтүп атат. Этот компьютер загрузкиге. Простой лабиринт, имя файла, тип өзгөртпөйбүз, сохранит.
бул жерден сакталды. Эгер сактабай эле дароо эле кагазга чыгарам десеңиздер, бул жерде мына принтердин знагы турат, значогу, ошол принтерге печатка жөнөтсөңүздөр дагы болот. Андан кийин окуучулар бул жерге аты жөнүн, андан кийин датасын, мүмкүн болсо ошол жерге классын да жаздырып койсоңуздар болот. Андан кийин бул жерде түшүндүрмө турат. Бананыңызды табууга мүмкүн жардам берди. Биз биринчи тапшырманы түздүк. Эми кайра аркка кайтуу үчүн мына жаңы ачылган вкладка, ошол лабиринт үчүн ачылган вкладканы жаап коебуз. Андан кийин бул жерден жабып, кайра башкы бетине барабыз. Библиотека заданий. Кийинки эми письмо. Бул жерден мисалы үчүн кайсы бир тапшырманы алайлы. Ар биринде мындай описаниясы бар. Окуп чыгыңыздар. Бул жерде мынакей аналитикалык ой жүгүртүү, майда моторика, внимательность и көңүл коюу жана ой жүгүртүү көндүмдөрүнүгө деген описаниеде түшүндүрмө берип атат. Мисалы үчүн биз бул жерден лабиринт из букв классные и согласные дегенди тандадым. Жанакындай эле язык русский, шрифт обычный, андан кийин создать. Эгерде жакпаса, бул жерден создать еще раз дегенди бассаңыздар, башкача түзүп берет. Открыть. Көчүрүп алабыз, же болбосо дароо эле распечаткага жөнөтөбүз. Кийинки тапшырманын түзөлү библиотекадан сравнение. Кандай көндүмдөрүнүгө жазып атат. Мисалы үчүн бул жерден биз посчитай и сравни. Жанакындай эле параметрлерин тандайбыз. Ответ и создать. Бул жерден азыр убакыт көп өтүп кетти деп атат. Ушинтип түзөбүз. Кийинки тапшырманын түрүн мисалы үчүн логика. Вакытты табуу. Открыть. Тапшырма түзүлдү. Бул жерде дал келтириш керек окуучу. Муну да көчүрүп алсак болот. Дароо эле распечаткага жөнөтсөк дагы болот. Андан кийинки библиотека заданий, математикалык головоломкалар. Тандадык. Төмөн жакка түшүп, мисалы үчүн реши последний пример. Цветной иконка боло берсин, ответами и создать. Андан кийин открыть. Мынакей бизге тапшырманы берди. Төмөнкү экинчи барагында ответи менен көчүрүп алсак болот. Жанакындай эле кайсыл жакка жөнөтүү жолун көрсөтүп атат. Андан кийинкиси эми генератор раскрасок. Библиотека заданийден ушундагы даярдап алсаңыздар болот тапшырманы. Ал эми генератор раскрасок бул башталгыч класстарга, төмөнкү класстарга, ошондой эле бала бакчанын окуучулары үчүн жакшы вариант. Бул жерде мына математикалык заданияларды дагы башка сайттан алсаңар болот дейт. И бул жерден раскраскаларды көчүрүп алсаңар болот деген шилтемелерди кошуп койгон. Төмөн жакка түшөбүз. Бул жерден библиотекада чоң сүрөттөр бар. Библиотекасынан алсак болот. Мынакей бир нече сүрөттөрдү сунуштап атат. Мисалы үчүн биз кайсыны овощи, фрукты боюнча раскраска жасасак болот. Могул жерде оно развивает
что түшүндүрмө кеткен описание. Мына недавние деп картинкалар чыгып атат. Эгерде баардык картинканы көрөм десеңиздер, показать все картинки дегенди тандайсыз. Картинкалардын төмөн жагына түшкөндө бул жерде ак барак бар. Ушул ак баракка сиз тандаган нөмөрүнү койсок болот. Ал үчүн мисалы үчүн вишняны кое турган болсок, сүрөткө алып барабыз. Кайсы сүрөттү кошо турган болсок, плюс белгиси көрүнөт. Плюсту басканыбызда ушул биз тандаган сүрөт могу баракка коюлат. Курсордун жардамында сүрөттү каалаган барактын четине жылдырып мындай өлчөмүн чоңойтуп койсок болот. Мисалы үчүн бир кагазга бир сүрөт чыгарам десеңиздер, мына ушундай чоңойтуп койсоңуздар болот. Андан кийин бул кагазды көчүрүү үчүн могу жерде скачать деген кнопкасын басабыз. Андан кийин бизге мындай даяр раскраска үчүн сүрөт даяр. Ал эми ушул жерден мисалы үчүн биз бир баракка бир нече жолу сүрөт кошобуз десек, мынчалык деңгээлде чоңойтпойбуз. Сүрөттү бирке кичирейтебиз жана барактын каалаган четине жайгаштырабыз. Эгерде дагы башка сүрөт кошом десеңиздер, ушул эле баракка, мисалы үчүн бул жерден алманы кайра өйдөгө чыгып, библиотекадагы сүрөттөрдөн тандайсыз. Ал сүрөттү курсордун жардамында жылдырып, размерин чоңойтуп, кичирейтип жайгаштырабыз. Жайгаштырдык, 2 сүрөт жайгаштырдык. Андан кийин бир сүрөт, 4 сүрөт жайгаштырып коелу биротоло. Бул баракты мисалы үчүн 4 окуучуга кесип берсеңиздер дагы болот. 4 бөлөккө. Же болбосо ошо бир окуучуга 4 түрдүү тапшырма катары берсеңиздер дагы болот. Өлчөмдөрүн чоңойтобуз, жайгашуу ордун көрсөтөбүз. Даяр болгондон кийин төмөн жактан көчүрүү деген кнопкасын басабыз. Скачать. Мынакей биздин тапшырмабыз даяр. Буну ушул кагазга чыгарып, окуучуларга таратсак болот. Бул сайт Чики-Пуки. Сайттан даяр ушундай тапшырмаларды алсак болот. Андан кийин өз алдынча дагы даярдап окуучуларды сага кызыктырсак